Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı şeyhlerim, biz Abu Hanife rahmetullahi aleyhini mazhabını bekeyim tutungan şeyhtin kitabını Al-Muhtasal Kudri attığı kitapты ulantып атабыз. Өткен темабызда билесиздер таш атуу тууралуу айттык. 3 жерде таш атуу жана алардын убактылары тууралуу. Мына ошонун кийинки сүйлөмдөн буюрса сабагыбызды улантабыз. Кудай таалам бардыгыбызга бекем ыйман жана китебибизден туура түшүнүк алууга мүмкүнчүлүк берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَيُكْرَهُ وَيُقَدِّمَ الْإِنسَانُ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمَ بِهَا حَتَّى يَرْمِيَهَا. Acılıkka bargan adam özünün kiyim keçesin, özünü tiyешелүү nerselerdi Mekke'ge jönötüp taş atkanга çeyin minada kalıp ketүүsü makruh bolot deydi. Sakal degen söz haşiyasını karşısınlar, sizdin özünüzdün buyum tayımlarınız, sizge tiyешелүү nerseler. Mındayça aytkanda sizdin bagajınızda жүктөрүңүздү Mekke'ge jönötüp özünüz minada kalıp men taş atam dep айтуу эмне болот экен? Makruh bolot. Бул ошол makruh болгонунун себеби эмнеде десе, адам баласы биз таш атып жаткан кезде Кудай Таалага болгон кулчулукту аткарып жаткан болобуз. Эгерде биз кийимдерибизди ал жака жөнөтсөк, жүрөгүбүз не болуп калат? Эки анжы болуп калат. Мен кийимим ал жакта эмне болуп кетти экен, эсен аман турабы экен, менин жүктөрүм кандай болду экен деп туруп, оюбуз, пикирибиз башка жакка не болуп калат? Бурулуп калат. Мына ошондой адамды алагды жеке алаксыткандыктан, ибадаттан бул амалды эмне дешет? Макрух дешет. Мына ошол себептен Умар радыйаллаху анху дагы ушундай кылган, ишини не кылган? Ушундай кылбагыла деп тыйып, жана тарбия берип койгон да. Бул Умар радыйаллаху анхунун мындай кылгандыгы ошондой жүктөрүбүздү жөнөтүп коюп, өзүбүз минада калып кетүүдүн макрухи тахрими экендигине далил болот. Түшүнүктүүбү таксыларым? Анан бул жерде макрух экендиги, эгерде биз жүктөрдү тияка жөнөтсөк, ал ишеничтүү болбосо да, ошондо макрух болот. Ишеничтүү болбосо. Ал эми ал жака жөнөтсөңүз, ал жерде эч бир коркунуч жок, 100% ишенич, гарантия, эч ким тийбейт болсо, анда жөнөтүп коюу эмес, макрух эмес. Себеби анда жүрөгүбүз не болот биздин? Ток болот да, тынч болот. Бемалал ал жерде кооптуу эмес, бардыгы жайында, ордунда деп мен түшүнүк пайда болот. Ошон үчүн бул жердеги макрух экендигинин себеби эмне экен? Адамды алаксытуу, оюңузду башка жака буруу. Ошон үчүн макрух. Эгер оюңуз ал жака бурулбай турган болсо, жүктөрүңүздү алын ала жөнөтүп ийсеңиз эмне эмес? Макрух эмес. Fa iza nafara ila Makkata nazala bil muhassabi. Эми Muzdalifadan Меккени көздөй жөнөгөн кезде дейт, Muhassab деген жерге барып токтойт дейт. Ошол жерге токтош керек. Посадка кылышыбыз керек. Чүнкү ошол жерге түшөбүз. Мына ошол жерге хотя бы эң азында 1 секунд болсо дагы түшүп туруу, бул не болуп эсептелет? Сүннөт амалдардан болот. Эң азы канча экен? Хотя бы 1 секунд токтошубуз керек ошол жерде. Эми көй тууралуу сүннөт эмне? Ошол жерде Muhassab деген жерде пешинди, асырды, шам намазын, куптан намазын окуп, бираз эс алып, тыныгып, андан кийин Меккени көздөй баруу не? Бул сүннөт амалдардан. Чүнкү көбү кандай экен көбүрөөк турабыз десеңиз, пешин, асыр, шам, куптан намазы окуйсуз, бираз тыныгып эс аласыз, андан кийин Меккени көздөй барасыз. Түшүнүктүүбү таксыларым? Muhassabка эс алдык кыскасы. Андан кийин кайда жөнөдүк? Меккеге бардык. Меккеге киргенибизден кийин сумма тафа бил байти саб'ата ашватин ла ярмулу фиха. Андан кийин үйдү 7 жолу таваф кылат дейт. 7 жолу айланат, ла ярмулу фиха. Бул жерде эмне кылбайт? Батыр басыш кылбайт эми. Түшүнүктүүбү? Себеби мунун артынан эмне жок? Сафа Марвага чуркоо жок. Кайсыл жерде артынан Сафа Марвага чуркоо болсо, анда эмне кылыш керек эде? Жанагы батыр басыш кылыш керек эде. Бул жерде жок болгондуктан артынан Сафа Марвага чуркоо, рамал кылбайт. Ва хада тавафу садар. Бул тавафты коштошуу тавафы деп аталат. Сиздин эң акыркы амалыңыз Меккеде эмне болсун? Меккеде ушул таваф болуп анан кетишиңиз керек деген сөз. Түшүнүктүүбү?
Тавафи садар деп аталат. Тавафу ахири ахдил байт деп дагы аталат. Çünkü bir аталыштардын айырмасы жок эми. Аталыштыга неме эмес, бирок максат эмне экен? Жанагы акыркы сиздин көргөн жериңиз ошол жер анан кайтып кетишиңиз керек да. Wa huwa wajibun illa ala ahli Makkah. Бул амал Меккеликтерден башкаларга гана милдет дейт. Бул амалды аткаруу Меккелик эмес, Меккеликтерге милдет эмес. Меккенин хил бар го, хил. Аларга милдет эмес. Миқаттарда жашаган адамдарга эмне эмес? Милдет эмес. Бул тек гана миқаттан сырткары, андан ал жака болгон адамдарга гана милдет. Важип амалдардан. Түшүнүктүүбү таксыларым? Меккеликтер үчүн мустахаб. Меккеликтер эгер ажылык амалын аткарып жаткан болсо, алар да эле ушундай кылуулары эмне болот? Мустахаб амалдардын катарына кирет. Түшүнүңүздөрбү? Ана, бунун алгачкы вакыты тавафи зияраттан кийин эле болот. Тавафи зияраттан кийин эле эгерде мен кетем, Минага барып, ошондон андан ар жака кетип калам деген оюңуз болсо, таваф кылыңыз да. Тавафи зиярат канчанчы сылайды? 10-чу сылада. Андан кийин ташата турган күндөр үчүн Меккеден каяка чыгып кетебиз? Минага. Мына ошондо эми Минадан ал жака мен кетип калам деген ой боло турган болсо, ошондой сапарга чыгуу. Анда тавафи зияраттын артынан эле муну аткарыш керек. Алгачкы вакыты ошол. Ал эми эң акыркы вакыты неси? Вакыты жок мында. Эң акыркы вакыты кайсыл? Качан мен Меккеден үзүл-кесил кылып кетем десеңиз, кетем эми акыркы күнүңүз менен жүктөрүңүздү чогулттуңуз. Ошонун астында барып алып таваф кылыш керек болуп калат. Түшүнүктүбү? Ошондуктан Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча эгерде бир адам тавафи садарды кылды, бирок Меккеде кайра эле туруп калды да. Кайра эле туруп калса, кетейин дегенде дагы бир жолу таваф кылып алуусу жакшы болот. Таваф садарды важипти аткарды, бирок кете элек. Ошол жерде турат да. Кайра бир жолу таваф кылып алгандыгы эмне экен? Жакшы амалдардан. Андан кийин эмне кылат? Бул жерде китебибизде көп нерселер айтылбай кеткен, эми бул керек токот эрежелерин айтканда. Андан кийинки амалдардан ошол тавафи садар кылганыбыздан кийин Замзам суунун жаныга барыш керек таксылым. Замзам суунун жаныга барып, үйгө кыблага жүздөнгөн, жанагы кара үйгө жүздөнгөн абалда, түк турган абалда не кылабыз? Нафсыбызды кандырап, тое эмне кылышыбыз керек? Замзам суудан ичиш керек. Ар бир жолу ичкен кезде үйдү карайбыз таксырым. Урттап ичесиң да ал жерде. Жанагындай немедей жутпайсыз таксырым. Түшүндүңүзбү? Урттап ичкенде жүзүп, ичкенде үйдү карап, ошентип ичиш керек. Ошол жерде бетибизди жууш керек, башыбызга суу чачыш керек, мүмкүнчүлүк болсо денебизге дагы ошонун суудан куюшубуз керек. Ошол жакшы амалдардан таксырым. Түшүнүктүбү? Анан кийин эмне кылат десе, андан кийин ошол жерде атаба деп коёт. Жанагы Меккенин немеси, мындай тепкичи дейбизби? Ошону өбүү дагы бул дагы жакшы амалдардан болот. Ошону бары өбүп коёсуз, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошону өбүп коюшат. Андан кийин эмне кылат десе, андан кийин жанагы мултазам деп коёт. Мултазам дегени бул Хажарул Асвад менен эшиктин ортосундагы аралыкты айтат. Хажарул эшик, анан Хажарул Асвад, кара таш. Экөөнүн ортосундагы жерди эмне деп коёт? Мултазам деп коёт. Ошол жерге барып мындай бетиңизди коюп, оң колуңузду көтөрүп, ошол жерде аябай жалбарып, мындайча айтканда сураныш керек. Жанагы Каабанын пардалары бар го, ошолорго колуңуз жетсе, ошолорду кармап, жанагы бир адамга муктаж болсоңуз, аябай этегини кармап аласыз го, жана жаш балдар апасыны ээрчигенде кандай кылат? Ошондой жанагы пардаларды кармап алып, аябай жалбарып, ыйлап дуа кылыш керек ошол жерде таксыларым. Çünkü эгер кармай албасаңыз, пардалар бийик болсо, жөнүндө барып колуңузду башыңыздан өйдө көтөрүп, ушундай тийгизип, ошондой эмне кылабыз? Дуа кылабыз да. Кийин чыккан кезде, ыйлап дуа кылган кезде, кийин чыкканыбызда артынча чыгып кетебиз. Задний ход. Эгерде эч кимге зыян бербей турган болсок, анда кандай чыгыш керек экен? Задний ход чыгып кетебиз, артынча чыгып кетесиз ал жерде. Үйдү караганча не кылып кетесиз? Чыгып кетесиз. Түшүнүктүбү? Бул нерсе бул китебиңиздерде келбеген, башка китептерде келет. Сумма яуду иля ахлихи. Андан кийин өзүнүн үйүнө кайтат дейт. Ушул акыркы тавафты кылды, таваф садардан кийин эмне кылсын дейт? Кайра кайтып кетиш керек. Бул сүйлөмдө эмне үчүн айтып жатат? Бул жерде ошол акыркы тавафты кылгандан кийин Меккеде калып кетүүдүн макрух экендигине ишара кылып жатат таксырым. Акыркы тавафтан кийин адам кайтыш керек. Ошон үчүн китептерде келет, бул тавафты кылгандан кийин Абу Ханифанын көз карашы боюнча Меккеде калып кетүү макрух болот. Не үчүн десе, баянгы балким ал жердеги
bir özünün ululuğu var da, oşoğa mani berбегендей болуп, же болсо балким ошол жерде bir күнөө кылып коюшуңуз мүмкүн да, bir гыйбат кылып, bir ушак кылып, bir нерсе сүйлөп коюшуңуз мүмкүн да. Ал жерде күнөө не болот? Сооп канча көп болсо, күнөө кылсаң ошондой көп күнөө болот да. Ошондой нерсеге түшүп калбасын, ошондой нерсени аткарып койбосун. Жанагы Меккенин улуулугу жүрөгүнөн кетип калбасын. Өзүнүн бир немеси бар да, анын улуулугу бар. Ошол нерсе кетип калбасын, урматы азайып кетпесин деген максатта дароо эле чыгып кетсин дейт да ошол жерде. Бул Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Түшүнүктүбү? Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча жок, тескерисинче макрух эмес, ошол жерде калуу дагы жакшыраак деген пикир бар. Эми биздин доорда таксырларым, биздин доорда сиз өзүңүздүн ыктыярыңызда эмессиз. Сиздин билетиңизге жараша маселе болот. Түшүнүктүбү? Билетиңиз кайсы күнгө алынган болсо, ошого жараша сиз мамиле кылып коюшуңуз керек. Карайбыз, билетибиз бүгүнбү? Бүгүнгө болсо мисалыга, биз саат 10го, билесиз, аэропортко мына убакта барыш керек. Ошонун астында дароо эле жанагы тавафи садарды кылыш керек да, анан чыга бериш керек да. Түшүнүктүбү? Эң акырга калтырып кетейин, үйгө кайтайын деген убакыттарды көздөп туруп, ошонун астында эмне кылып алабыз? Тавафи садарды кылып алсаңыз, жанагындай Абу Ханифанын көз карашы боюнча макрух болот, тиги болот, му болот деген сөздөр болбой калат. Түшүнүктүбү? Тавафи садардан кийин калып кетүүдү макрух деп атат да. Тавафи садар кыла элек болсо, ал кайта турган максатыбыз жок болсо, ал жерде туруудун неси жок, макрулугу жок таксырым. Түшүнүктүбү? فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه. Бул кайраты Арафа күнгө кайттык эми. Түшүндүңүзбү? Арафа күнү кайсы күн эди? 9-чысыла, 9-чу. Эгерде ихрам байлаган киши Меккеге кирбей, түз Арафа тоуна кетсе дейт. Барып Арафа тоуна мурунку айткан сабактарда айтканыбыздай вукуф кылса, 9-чысылада барып вукуф кылса, анын мойнудан тавафи кудум түшүп калат. Өзү эреже боюнча кандай эле? Биринчи келип тавафи кудумдарды кылыш керек эди да. Андан кийин 9-чысылада кайка барыш керек эди? Арафа тоуна. Бирок бул киши түз эле эми балким самолеттун рейси ошондой болуп калдыбы, же эшеги менен аты менен мурунку доорада кечигип келип калдыбы, Арафа күнүнө туш келип калды да. Түз Арафа тоуна кете турган болсо, мунун мойнунан тавафи кудум эмне болот экен таксыларым? Түшөт да. Ошол аны аткарбагандыгы үчүн мунун мойнуна бир кан чыгаруу же бир штраф, милдет болбойт. Түшүнүктүбү? Вала шей алейхи ли таркихи. Тавафи кудумду калтырып кеткендиги үчүн не болбойт экен мойнуна? Эчтеке милдет болбойт. Түшүнүңүздөр да. Негизи тавафи кудум ошол Меккеге кирген адамга милдет болот да. Бул түз Меккеге кирбеди да. Арафа тоуна кетти түз. Ошон үчүн. ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النهر فقد أدرك الحج. Demek kimde kim Arafa günü peşin namazdan başlap Kurban ayit günü Bamdad namazına çeyin, çınığı taң atkanga çeyin Arafa toğuna vukuf kılууга жетişse al farzga жетişti. Al büt farzga жетишкен болуп эсептелет. Men ötkönde ayттым, Arafa toğuna turуу bul эң улуу rükündөрүнүн бири, эң улуу farzlarının biri болот ажылыктын. Ошол убакты кайсы эле жалпы убакты? Peşin namazından çınığı taң atkanga çeyin. Ушул аралыкта барып жетишип калса, ал ажылыкка жетишиптир деген сөз болот. Түшүнүктүбү? Ал билеби, билбейби айырмасы жок. Түн барып вукуф кылабы, күндүз барып вукуф кылабы, бул маселеде эч бир нерсе жок, айырмасы жок. Кыскасы ошол жерге барып жетсе, бүттү, аткарды болот. Wa man ijtaza bi arafata wa huwa na'imun aw mughma alayhi aw lam ya'lam annaha arafat ajza'ahu zalika anil vukuf. Эми кимде ким Арафа тоуынан уктаган абалда өттү. Не обязательно ойго барып туруу ал жерде. Арафа тоуна денеңиз барган болсо болду да, кыскасы. Арафа тоуна барып турдуңузбу, уктаган абалдасызбы, эсиңиз оңуп калганбы, же ал жер Арафа тоу экендигин билбейсизби? Айырмасы жок, сиздин бутуңуз ошол жерге жеттиби, турдуңузбу, болду. Ал вукуфтун ордуна өтөт таксырым. Түшүнүктүбү? Эми бизден баргандар баары эле алим эмес да. Ал жер Арафа экен, ал жерде туруу эң чоң, эң улуу фарз экендигини кайдан билет? Бизде жөн эле бара берет кээ-бири. Түшүнүңүздөрбү? Ошондой кээ-бир баргандарга боло берет да. Билгендерге дагы жакшы, билбей баргандарга да эле фарз аткарган болуп эсептеле берет. Мафхумбу?
والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين الأخضرين ولا تحلق ولكن تقصر. Yuqorida atalgan meselelerden bardığında ayal erkek siyahtı olur deydi. Ayal da ele vukuf Arafat'a barış gerek, ayal da ele tavaf kılış gerek, ayal da ele taş atış gerek, ayal da ele ihramın erecelerini bayağı niyet kılıp atkarış gerek. Bolğonu ayal emne kılbaydı deydi, başını açbaydı. Erkektin başı ne olur? Açık bulur. Ayal ne kılat? Betini açat. Beti açık durat al jerde. Çünkü betini cevap ala turgan bolsanız ştraf bolup kalat. Onun için betini japbayt al jerde ayallar. Jana erkek de cevap ele? Japbayt. Bulda ele japbayt. Wala tarfa'u sawtaha bit talbiya. Oşol jerge barganda talbiyani aytasız go. Talbiyani erkek kандай aytat? Ünün çıgarıp aytat. Ayallar olsa ündörün çıgarbayt. Emne sebepten çıgarbayt? Fitne bol ünü avrat bolgonduktan emes. Fitna bolbosun dep. Ayalдын ünü nazik çıga turgan bolsa, ne bolup kalat? Bir fitnalarga sebep bolup kalışı mümkün. Düşünesingер dayım aljan. Wala tarmulu fit tawaf. Bayangi tawafi kudum kanda emne kılat edi? Batır başı. Ayal anda kılbayt. Ayal jön ele, kadimki ele jol basıp jüre beret. Wala tas'a baynal milaynil akhzarayn. Safa Marvada çıkan kezde janagı znak bar dedik ko, jaşıl. O belgi var. Oşol belgide ne kılbayt bol? Erkekler çurkayt da. Bular çurkabayt. Jön ele kadimki de basıp ötet al jerde. Wala tahliqu, çaçın albayt. Ayalga çaçta aluu mümkün emes şeriatta. Çünkü Walakin tuqassiru, biro qisqartat. Qisqartqandığı jana erkektiki siyahtı da. Erkekte kандай aytkan bolsok, bulday xudim oşonday ne kılat? Atqarat. Oşonday ele bu kitebingerde kelgen emes. Başka fiqh kitaplarda keledi. Wala taqrabul hajara fi ziham deydi. Tığılış bolsa hajarul asvatga jaqındabaş gerek. Bizdeki ayallar şunu bilbeytde men eптеп taşты karmaşım gerek deydi da erkeklerin bunday iki jaqtan kısımına kalıp kalat da. Ötken bir 2 yıl murun biz janağı umraga bargan kezibizde bir ece oşonda Hajarul Asvatga baramın dep mындай tığında al jerde. Çoğun kişiler kelip alsa ayal emne kıla alat? Çaç maçı açılıp kalıp mustahapты atkaramın dep turup avrat açılıp kaldı da oşol jerde. Şunatasыңlar, bul degen söz mына artık kılam dep tırtık kılıp alganдар da bular. Bular janağı jön ele alıstan turup mümkünçülük bolsa barsın aş bolsun. Biroq mümkünçülük jok кезде janağı takbir aytıp, tahlil aytıp ele aylanıp kete bergeni eң jakşı bolot taksirим bularga. Düşünüzдөр? Janağı jege bana kıskan кезде büt çaç maçı açılıp kaldı da, joluklar düşüp kaldı başından. Al jerde karabayt da bardak. Oşon үчүн ayal tığılış bolgon кезде al жерге жакындаbaş gerek taksirим. Anan kalgan meselesinde erkek siyahtı. Biroq bu ne kiybeyt? İhram kiybeyt. Bu niyet kılat. Janağı 2 rekat namazды okuyt, juunat, niyet kılat, talbiye aytat. Bolgonu ihram kiybeyt. Bu kadimki de uşul jakta kiygen ele ne kılıp jüre beret? Kiyimlerdi kiyip jüre beret. Babul qirani. Qiron turalı bölüm deydi. Acılıktın bilesizler 4 türü var. Bir türü mufridu bil hac bolot. Bu tek kana farzı atkargan. Mufrid bil umra bolot. Umragan atkargan. Anan qiron bolot. Bu acılık menen biro. Anan tamattu bolot. Bu ne dagın bolot? Bu da ele umra menen farzdır. Bizden barganda tamattu kılışat da. Çünkü azıl bu qiron turalı vermeyi. Al qironu afdalu indana minat tamattu'i vel ifrat. Bizdin mazhabtın köz qaraşı boyunca qiron jalgız acılık kıluu menen tamattu kılууga karaganda emnede jakşırak. Çünkü qiron emneken jalgız tamattu kılуу menen jalgız acılıktan emneken jakşırak. Ne üçün dese sebebi alımlarız aytat. Wa li anna fil qironi ziyadatu nusukin wa huwa iraqatu dam. Birincisi oşo qiron kan kezde qoşumça bir ibadat bolot. Al ne? Qurbanlık çalуу bolot. Qiron kılgandığınız üçün sizge qurbanlık çalуу emne bolup kalat? Kan agızuu millet bolup kalat. Çünkü ikincisi janağı ihram menen köyrök möhnötke kalasız. İhramdan çıkmayız da qirondu umrаны atkarıp kütüp durasız da farzı atkarasız. Bayanга uzugaraak turup kalasız da. Oşol dagın bir soopnun kança maşakkat köp bolsa, kıyınçılık köp bolsa emne bolot adamga? Soop oşonça köp bolot taksirим. Çünkü ya ihram bunun nemesi kanday bolot?
sıfatı. Ve sifatul qiran ay yuhilla bil umrati vel hacci ma'an minel miqati. Qironning sıfatı deydi. Umra jana acılıkka birdenige miqattan ihram baylaydi deydi. Emne kılat ekanmiz? Ökö teң niyet kılabız. Talbiye aytkança, zikir kılgança emne kılabız? Ökö teң niyet kılışыбыз керек. Ve yakul mıntip aytadi. Akibas salat. Ben 2 rekat namaz okuduk ko. Junup mescitke kirip 2 rekat namaz okuyuzbu? Oşonun artıdan emne deydi? Allahumma inni uridul hacca vel umrata fayassirhuma li ve taqabbalhuma minni. O Kudayım, men acılık jana farz acılık jana umrаны atkaruunu көздеп атам. Ушул өкөөнү мага эмне кыл? Жеңил кыл, жана бул өкөөнү менден кабыл кыл дейт. Өкөө теңине ниет кылат. Жүрөктө эмне болуш керек? Зикир канча. Лаббайк Аллахумма лаббайк деген кезде жүрөктөн эмне кылат? Ниет кылат. 2 амалды бирдениге аткарамын деп. Эми бул киши эмне кылат? Фа иза дахала Макката ибтада бит таваф. Бул киши барды, ниет кылып, айталы миқаттан ихрамды кийип барды. Кийип барды. Эң биринчи жана жүк бүктөрүнү койгондон кийин бул эмне кылат? Ибтада бит таваф. Тавафтан баштайт. Бул важип. Эң биринчи бул эмне кылыш керек? Таваф кылыш керек. Бул важип таваф. Бул жана умранын тавафы. Фатафа бил байти саб'ата ашватин. Ярмулу фи саласатил уали минха. Демек үйдө бул 7 жолу эмне кылат? Айланат. Мына ошол 7 жолу айланганын эң алгачкы 3-өүндө эмне кылат экен? Батыр басыш кылат. Ва ямши фима бакия ала хинатихи. Калганында эмне кылат? Хайнатихи. Кайра жөнөкөй кадимкидей басып кете берет. Ва саа ба'даха байна сафа вал марва. Бул экөөнүн артынан эмне кылат эми? 7 жолу айлангандан кийин деген экөөнүн артынан дейм го. Сафа 7 жолу айлангандан кийин Сафа Марвага чуркайт. Кадимкидей Сафа эшиги менен чыгып туруп, 7 жолу жана Сафа Марвага не кылат? Барып келет. Анан эмне кылат? Таксырым. Жанагы немеде айтпадык, таваф кылгандан кийин 2 рекет намаз бар. Ошону унутпаңыздар. 7 жолу айлангандан кийин 2 рекет намаз окуп, анан Сафа Марвага чуркайт. Мунан артынан бирок мурун кандай эле? Чачын алат эле да мурункусуларында. Мурунку темабызда өттүк го, жанагы неме кылып бүткөндөн кийин чачын алат деп. Бул жерде чачын албайт эми. Чачын албайт таксырым. Чүнкү чачын албайт. Эгерде чачыны ала турган болсо, бул умрасынан кутулган болуп эсептелбейт. Тескерисинче 2 штраф милдет болуп калат. Бул чачты качан алат? О, Курбан айт күнү алат. Чүнкү Курбан айт күнгө чейин ошондой жүрө берет. Сафа Марвага чуркайт, бул умрасы бүттү болот, немеси, фарздары, фарз менен важиби. Анан акыркы бир важиби калат, чачты алуу, аны токтотуп турат. Анан жанагы 10-числада фарздын амалдарын аткарып келген кезде, анан не кылат? Бир отоло өкөөнү үчүн чачын алат таксырым. Эгерде алдын ала чачыны алып алса, Сафа Марвага чуркадым деп жана умрага баргандар ошондой да. Умрага барганда таваф кыласыз, Сафа Марвага чуркайсыз, чачыңызды аласыз. Эгерде бул ошол жалгыз умра кылган киши сыяктуу бар таваф кылып эле Сафа Марвага чуркап эле чачын ала турган болсо, канча штраф болот экен? 2 штраф мойнуга милдет болот. 2 кан чыгарыш керек болуп калат. Чүнкү ошон үчүн чачын албай күтүп турат. Сумма ятуфу ба'да саи тавафал кудум. Ана Сафа Марвага чуркап бүткөндөн кийин эми эмне кылат? Тавафи кудум кылат таксырым. Эми тавафи кудумга буга эмне келди? Кезеги келди. Жана саламдашуу тавафы бар эле го. Эми ошону аткарат. 7 жолу айланат кадимкидей эле. Ва яс'a байна Сафа ва Марвати лил хаджи кама байяннаху фи хаккил муфрид. Эми кийин жанагы Сафа Марвага чуркайт дейт, жанагы жалгыз ажылык кылган кишиде айттык го биз, кантип чуркаса ошол эрежелер менен кайра баштан аткарат. Жалгыз ажылык кылганда эмнеде? Таваф кылат эле, анан Сафа Марвага чуркайт эле, кийин дагы Арафа тоогуна барып, кийин кайра 10-числада кайра эмне кылат эле? Таваф кылат эле. Чүнкү ошол эрежелерди жалгыз ажылык кылган кишиде кантип айткан болсок, бул жерде да дагы ошондой эмне кылат? Кайра баштан кайталап келет. Афунбу? فإذا رمى الجمرة يوم النحر جمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فهذا دم القران. Kurban ayt gün akabada taş atады го. Эң биринчи taş ата турган. Ошол жерде аттуу bir koy soyot, je bir uy soyot, je bir töö soyot, je bir uydun je nemenin, töөнүн жетиден bir bölügüne şerik bolot. Мындай жатканда бизде курбандык чалганда 7 киши биригип туруп
Курбандык чалып атабы, бир уйду сатып алып, бир буканы. Ал жакта деле ошол ишти кылсаңыз болот. Ошол жанагы ажылыкка баргандар чогулуп туруп 7 киши бир уй алып союп койсо, 7 кишинин ордуга эме боло берет? Эсептелет. Түшүнүктүбү? Бул не экен? Фахаза дамул қирон. Бул қироннун немеси, акысы. Не үчүн? Себеби бул эки ибадатты бир ок менен дайша айтканда экинен атып койду бул. Эки коёнду атты. Кудай Таала буга ошондой амалды аткарууга мүмкүнчүлүк берди. Ошого шүгүр кылып, эмне кылат экен? Кан чыгарып коёт. Fa in lam yakun lahu ma yazbahu sama 3 ayyamin fil hajj akhiruha yawm arafata. Эгерде бул кишиде сое турган нерсеси жок болсо дейт, анда 3 күн орозо тутат, анын эң акыркы күнү Арафа күн болуш керек. Мындай да таксыларым. Азыр карасаң тема кайра артка кайткандай болду да. Бул Курбан айт күндө жүрсө союш керек да. Бул кайра эле 9-чысылда акыркы күнү 3 күн орозонун акыркы күнү кайсы күн болсун деп жатат? Арафа болсун деп жатат. Тема аркага кайтып кетти. Адамда расчет бар да. Siz bargansız, qiron qilib atasiz. Siz bilesiz, mende nem jok? Акчам жок. Туурабы? Мен qiron үчүн не кыла албайм? Курбандык чала албайм. Ошондой билсеңиз алдын ала, анда 3 күн алдын ала орозо тутуп коюшуңуз керек. Ошол 3 күнүн эң акыркы күнү Арафа күнү болгону жакшы болот. Түшүнүктүбү? Балким 7, 8, 9 күндөрү тутасызбы, жеки андан мурунураак баштайсызбы? Айырмасы жок. Зарания билсеңиз сизде акчаңыз жок, алдын ала эмне кылат экенсиз? Орозо тутасыз, акыры кайсы күн болсун? Арафа болуш керек. Fa in fatahu sawmu hatta yadkhula yawmun nahri la yajuzuhu illa dam. Андыктан эгерде бул 3 күндүк орозо колунан кетти, билбейт экен эми, бардыгы эле биле бербейт да бул маселени. Же болбосо билет эле акчам бар, бирок ошол күнү бар банкротко учурады. Акчасын жоготуп алды деп коелу. Курбандыкка расчет алган $100 коюп койгон эле. Ошол күнү эмне болду? Жок болуп кетти. Жок, башка жанында калбай калды. Анда эмне кылат дейт? Орозо тутууга мүмкүнчүлүк калбады да, уже Курбан айт күн болуп калды. Лам яжузху илля дам. Бул киши тек гана кан чыгарылат. Болду, орозонун 3 күндүк орозону сен убактында тута албадыңызбы? Кийин уже ошол кан токтоп калат таксырым. Карыз кылып аласызбы, кандай кылып аласыз? Сиз эмне кылышыңыз керек? Курбандык чалышыңыз керек болуп калат. Summa yasumu 7 ayyamin iza raja ila ahlihi. Жанагы орозо туткан болсо, курбандык чала албаган адам 3 күн тутат эле алдын ала. Ал күнүм 3 күн тутту. Анан ажылык амалдары бүткөндөн кийин дагы 7 күн үйүнө келгенден кийин дагы тутат. Кур'анда дагы аят келет го бул тууралуу аят бар. Васабатин иза ражаатум деген. Кайра кайтканыңарда эмне кыласыңар? 7 күн орозо тутасыңар. Жалпы 10 күн орозо тутулат да, эгерде сиз курбандык чала албасаңыз. Fa in samaha bi Makkah ba'da faraghihi min al-hajj jaza. Бирок бул жерде азыр китепте эмне деди биринчи? Үйүнө кайтып келгенден кийин 7 күн тутат деди. Бирок ошого карабастан эгер Меккеде эле бүт ажылык амалдарын бүткөндөн кийин Меккеде 7 күн орозо тутуп койсоңуз эле боло берет. Шарт Кыргызстанга келип туруп андан кийин 7 күн тутуу эмес. Ажылык амалдарын бүткөндөн кийин 3 күн ташатуу болот го. Ошолорду бүткөндөн кийин ошол жакта деле калсаңыз, гашнишада тута берсеңиз боло берет таксыры. فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لأمرته بالوقوف وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفض الأمرة وعليه قضاؤها. Demek eğer qiron kılgan kişi Mekke'ye kirmey tüz Arafa toğuna ketseç. Janagı qironda eki acılıktı ne kıldı? Niyet kıldı. Umra menen farzı bir at karam deb niyet kıldı. Birok bu kişi 9-çısılaga tuş gelip kalıp kayka ketip kaldı tüz. Arafa toğuna ketti. Arafa toğuna ketti, bar Arafa toğuna vukuf kıldı mı? Bul umrasını taşlagan bolu esepteledi. Şimdi bütürüvey ne kılgan bolot? Buzgan bolu esepteledi de bul kişinin moynunan qiron kılganlığı için sadaka kılat ele go, bir kan çıgarat. Oşol moynudan düşöt. Sebebi bir ok menen eki koyondu ne kılalbadı? Atalbadı. Ve aleyhi damun li rafzil umra. Umrаны taşlaganınız için bir ok başka ştiraf moynuga millet bolot. Bunusda ştiraf bolot emi. Murunkusu başka ile. Emi bunda ştiraf deleydi. Birok ve aleyhi qadauha keyin moynuga kayra janagı umranın kazasındağı nemne bolot? Atkarı beri millet bolot. Düşünüklü taksılarım. Vallahu alam bis-savab ve ileyhi marci'u. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.